Азыркы күндө жыныстык инфекциялар менен бизге көп келет да пациенттер. Гонорея, трихомоноз, башка хламид деген. Бирок алар деген алдын ала профилактикасы бар да. Мисалы силерде деген кокус шектүү баягы жыныстык мамиле болуп калган болсо, 3 саат ичинде силер деген алдын ала профилактика кылсаңар болот да. Мисалы аптекада без рецепт берилет, момундай дарылар бар. Мисалы мирамистин деген бар, мироксидин деген бар, хлоргексидин деген бар. Булар деген кирип туруп сурасаңар берет без рецепт. Булар менен обработка кылыш керек каналды. Биринчи самындап жуунуп туруп, баягы жыныстык органдарды самындап, жылуу сууда жууп, анан сийип салыш керек, саара ушатыш керек. Сийип салгандан кийин моуну ачып туруп, могу канулясын деген каналга мүнтүп коюп, кичине акырын бассаңар деген ичине кирет, баягы каналдын ичине кирет, өзүңөр сезесиңер. Анан буну резко алып туруп, момундай кармап алыш керек. 1 мүнөт, 1,5 мүнөт кармап туруп, эме кылып кое берсеңер чыгып кетет. Кичине ичи ачышы мүмкүн. Кээ бирлердики ачышпайт, кээ бирлердики көп жаман ачышат. Эгер чыдасаңар кедеде жарым саат, 40 мүнөт, 1 саат жүрсөңөр боло берет. Чыдабасаңар анда сийип салыш керек. Бул деген ар биринин ичинде эгер азыр түшүнбөй калган болсоңор, ичинде инструкция болот. Инструкциясы кыргыз тилинде да бар азыр. Ошолорду алып профилактика алдын ала кылып жүрсөңөр, эми жок дегенде какой-то бир гарантия бар да. Буну деген баягы каналга куюп бүткөндөн кийин кайра эмне кылыш керек? Мындай куюп туруп, баягы жыныстык органдарды шыбаш керек да, жууш керек. Баягы мошонка, баягы арт көчүк жакка чейин жууп, алаларды, чаттарды полный обработка кылып чыксаңар, ошондо 90-95% алдын ала профилактика болот, оорубайсыңар. Ушуну билгиле, ушуну бөлүшүп коеюн дедим. Оорубагыла, ден соолукта болгула.